Саламатсыздарбы урматтуу Чыңбек каналынын катталуучулары, амансыздарбы? Көпчүлүк мекендештердин суроо талабы менен кайрадан эле Гүлүз эжекебизге келип калдык. Кандай мекендештердин суроо талабы десеңиздер, акыркы убактарда Россия Федерациясында WhatsApp группаларда Золотой коронадан акчаңды специально кылып жок кылып берем, карызыңды жок кылып берем, жана ошондой эле көптөгөн банктардан карыз болсоңуз, биз ошону жок кылып бере алабыз деген группа контакттардан көп таралууда экен. Андан сырткары ушул Россия Федерациясына биздин мекендештерге киргенде көпчүлүгү аэропорттон нары кайткандар дагы болуп атат экен. Бүгүнкү эфирибиз ошол боюнча маалымат болмокчу. Андыктан лайк басып, группа контакттарына ушул маалыматты максималдуу түрдө бөлүшүп коюңуздар. Азыркы учурда ошо Россия Федерациясына биринчи жолу келет дагы кайра арка кайткарган мекендештерибиз дагы арасында болуп атат экен. Анын себептерин да юрист эжекебиз айтып бермекчи. Анан ошондой эле ошол Золотой коронадан же болбосо кандайдыр бир банктардан же телефон алсаңыз, ошону биз жок кылып бере алабыз деп WhatsApp группалардан тарап атат. Андан сырткары дагы мен өзүм жеке силерге кайрылуу өтөйүн. WhatsApp группалардан груз 200 болуп калды, мына акча чогултабыз дегендер дагы бул мошенниктер, ага ишенбеңиздер. Себеп дегенде Москва областы боюнча ар бир коомдун төрагалары бар. Ар бир кайсы райондон груз 200 болгон болсо, ошолордун төрагалары өз ара райондун ичинен эле акча чогултуп жиберишет. Андан сырткары мамлекеттен дагы акча бөлүнүп, бул жактан акча сразу берилет. Андыктан ошо башка группа контакттар менен груз 200 дегенде сөзсүз тактап чалып кийин сооласыңар деп тактап коюңуздар. Мен сиздерден ошону суранат элем. Саламатсыздар урматтуу мекендештер, Учкунбек туура суроо берип жатат. Анткени көптөгөн мекендештерибиз Россия тарапка келе жатканда аэропорттон катуу текшерүүгө алынып, эгерде туура эмес телефонунда фото, видео жана ошондой эле религия жактан комментарийлерди кылган болсо, туура эмес каналдарга подписка болгон болсо, ошолор текшерилип, Россия тараптан өмүр бою запретке алынып жатышат. Россияга келе турган болсоңуздар, обязательно телефонуңарды полностью чистка кылып, ушундай туура эмес видеолоруңар же болбосо бир пересылка кылган болсоңор, согуш тууралуу комментарий кылган болсоңуздар, полностью өчүрүүңөрдү суранат элек. Жана ошондой эле урматтуу мекендештер, көптөгөн жарандарыбыз ушу Золотая коронадан карызга акча алдым эле, Золотая коронадан телефон сатып алдым эле, анан Кыргызстанга уча албай калдым деген кайрылуулар көп бул жакта. Бирок WhatsApp группаларда, Telegram группаларда ар кандай мошенниктер ошол карыздарыңардын баарын тең жокко чыгарып беребиз деп информация таратып, ошол мошенниктерге да акча берип алданып калып атышат. Негизи айта кетчү нерсе, эгерде сиз ушу Золотая коронадан карыз болсоңор, бир гана кутулуп, мындайча айтканда, бир гана төлөп ошол карызыңарды кутулсаңар болот. Биякта Россияда негизи банкротство деген процедура бар, бирок ал банкротство процедура только Россия жарандыгы барларга гана иштейт ал закон. Ал эми Кыргызстандын жарандыгы барларга андай закон жок. Ошондуктан урматтуу мекендештер, ошондой туура эмес мошенниктерге акчаңарды берип алдаткандан көрөк, негизи чындап эле ошол Золотая коронадан телефон же кредит акча алган болсоңор, только төлөп гана кутула аласыздар. Ушул бирөөнүн кайгысынан акча кылган адамдар дагы бар экен биздин арабызда. Ошон үчүн айта кетчү нерсе, эгерде бирөө каза болду, акча чогулткула деп группаларга келсе, ошону тактап акча которгула. Анткени такталбаган маалыматка акча которуп коюп, бирөөнүн эле чөнтөгүн көбөйтүп жатасыздар. Груз 200 боюнча айта кетсек, негизи посольстводон, мындайча Кыргызстан Республикасынан акча которулат. Жана ошондой эле ким ошол адам кайсы райондон каза болгон болсо, ошол райондун өкүлдөрү да акча чогултушуп, өзүлөрү өз ара ичинде акча чогултушуп, ошо жарандын туугандарына берет да. Негизи башка группаларга эч кандай андай информация таралбайт. Ошондуктан урматтуу мекендештер, ушул груз 200 боюнча дагы тактап, анан кийин туура маалыматка акча которуп жүрүңүздөр. Көптөгөн мекендештер сыяктуу сиздин да көйгөйүңүз кирде чыктыбы? Биз жардам беребиз. Москвадан Казакстанга каттайбыз. Жолго чыгарда чорнойдон текшерип, эч кандай маселе жаралбашына кепилдик беребиз. Биз пересадка өзүбүз алып кирип чыгабыз. Биздин байланыш номерлер +7936 264 1995 +7901 339 34 35. Аваз Бек мырза, күнү түнү чала бериңиздер.